интенсивдүү өнүгүү дегендин түшүнүгү бул тез өнүгүү жолуна түшүш керек, тезирээк багы экономиканын көрсөткүчү көтөрүлүш керек, жумуш орундары түзүлүш керек деген сөз да. Бирок азыркы жанагы кеңештин экономикалык кеңеш менен ролу кандай? Ал багы сунуш гана бере алабы деген суроо да. Эми азыр мүнөздөгөнгө мен мисалы үчүн биринчи жолу кече болуптур отуруму. Аны мен азыр айта албайт элем, бирок бул интенсивдүү өнүгүү үчүн биз деген өзүбүздүн экономикалык түзүмүбүздү карашыбыз керек. Геоэкономикалык түзүмдү карашыбыз керек. Биз кайсы жерде жашайбыз? Кандай институттар бар? Кандай адамдын капиталы бар Кыргызстанда? Негизги ошо 3 фактор бар да экономиканын өнүгүшүнө. Бул эми багы саясий упай чогултуп атат өзүнөчү. Багы азыркы күндө бизде бюджетте тартыштык болуп атат. Анан жанагындай эпидемиялык абалда, азыр кыш маалында кандай орундарды түзөт, алардын кайсынысы кайсы тармакта болот? Бүдөмүк. Буну илгерти эле олуттуу реформа жүргүзүп, кодексти өзгөртүш керек эле. Азыр транзиттик багы өткөн замандагы иш-чара менен жашап келе жатабыз. Ошого салык режимдери ошо 20 жыл, 25 жыл мурун кабыл алган система менен жашап келе жатабыз. Ошон үчүн бизде көмүскө экономика, ошон үчүн бизде коррупция, ошон үчүн коррупциогендик шарттар түзүлүп калган. Алар кайсылар? Транзиттик экономиканын оорулары деп айтат элем. Тырмакчага айтып. Бизде ошо оорулардан айрылмайынча биз деген интенсивдүү, экстенсивдүү деген өнүгүүгө түшө албайбыз. Анткени дегенде патент системасы бул мына бүгүнкү күндө өзүн гана багы убактылуу соротуп, жумуш орунун өзүн алек кылган эле мындай шарттама деп койсом болот да. Таксисттер жанагындай кеңейтип койду да патенттин системасын. Базарда отургандар, мен аларга багы бороо менен кайрылат элем, туура. Бирок аларга бир сапаттуу жумуш орундарын түзүш керек эле да. Багы келишим менен алып, аларга багы соцфондун төлөп, пенсиясын төлөп, ушундай кылып бир жашнакай айлык маная менен. Азыркы күндө эмгек кодекси менен иштеген бир гана сектор бар. Бул банк системасы. Банкта эки жактан мыйзам бар. Бирөө акционердик коомдор боюнча, экинчи жактан банк жана банктын ишкерлери боюнча. Ошо эки мыйзам менен булар деген сизди жумушка алса дагы банктын филиалына сизди келишим менен алат. Накала акча менен төлөбөйт, карточкаңызга төлөйт. Бул деген бүт көрүнүп турат. Ак зарплата алып иштейт деп сөз айтат элем да. Туура айтты Новиков мырза, ошо туура айтты. Бул багы проблеманы белгилеп ачыктап койду да. Мамлекеттик азыр түзүмдөр, структуралар сервистик иш алып барбай, кеңешин берип колдогондун ордуна кайра багы кыйнап кысап, барьер кылып, ишкерчиликти жүргүзгөнгө мындай бир бөгөт кылып атат. Vision да, англисче. Vision, видение жок да. 40-50 жылдары келаткан жылдары биздин өкмөт элибиз даярбы технологиялык алмашууга? Бизде мына стратегия кабыл алды дейт, ал стратегия эмне үчүн 20-40 деп белгилеп койгон өздөрү түшүндүрө албайт, билесиңерби ошону? Атамбаевдин кезинде айтты эле 40 сан деген ыйык сан 40 уру депчи. Бул деген жөн эле багы чыгармачылыктын жазуучунун сөзү да. Чын айтканда 40-жыл 50-жылга тете ошо футурологдор айтып атат, технологиялык алмашуу болот. Азыр ошо 50-жылдан баштап багы технологиялык секирик болот. Бул жанагы
өзүн кайра иштеп чыккан жаңы жашыл технологиялар өнүгөт да. Күндүн нуру менен, аба менен, суу менен, шамал менен иштеп чыккан энергия басымдуулук болуп калат деген. Ошо технологиялык өзгөрүшкө, техногендик өзгөрүшкө биздин кыргыз өкмөтү, кыргыз жалпы эле өлкө катары ошондой стратегия иштеп чыгыш керек эле. Албетте, анан ошондон баштап биз деген кайсы экономиканын секторлорунун өнүгүү жолун аныктап, кандай ыкма менен, кандай шарттарга, кандай мисалы үчүн жаңы ыкма менен биздин мамлекеттик структуралар иштешинин жолун тапмакпыз да. Көрөбүз кандай болот, кандай ишке ашат. Эми биз эми системада эмеспиз, кеңешменин ичинде эмеспиз. Мен эми азыр алдын ала сын айткандагыдай алысмын да анданчы. Болгондо сунуштарды айта алмакмын.